Садыр Жапаров. Россия биздин өлкөнүн ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү болуп келген жана ал боюнча кала берет. Жогорку кеңешке кайрадан шайлоо 20-декабрда өтөт. Оорунун 549 жаңы учуру чыгып, 5 адам каза болду. Мухаммедкалый Абылгазиев Финполго суракка чакырылды. Сооронбай Жээнбеков жоюп кеткен антикоррупциялык кызматы кайра жандандырылды. Садыр Жапаров. Россия биздин өлкөнүн ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү болуп келген жана ал боюнча кала берет. Кыргыз Республикасы мурдагыдай эле Россия Федерациясы менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздук мамилелерди чыңдоого жана кеңейтүүгө чоң маани берет. Бул туурасында президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Россиянын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко менен жолугушууда билдирди. Өлкөдөгү ички саясий абал турукташты. Буга катар бийликтин бардык бутактарынын жана мамлекеттик аппараттын өлкөнүн социалдык экономикалык абалын калыбына келтирүүгө, анын ичинде коронавирустук инфекция пандемиясынын ыктымалдыгы болжолдонуп жаткан экинчи толкунуна даярдык көрүүгө багытталган иши активдешти. Мында Россия Федерациясынын Кыргызстандагы ички саясий абалдын турукташуусундагы, анын катарында Россия президентин атайын өкүлү Дмитрий Козактын өзгөчө ролун белгилеп кетким келет. Мурдагыдай эле Россия биздин өлкөнүн ишенимдүү стратегиялык өнөктөшү болуп келген жана ал боюнча кала берет. Убакыттан пайдалануу менен россиялык тарапка өлкө үчүн коронавирустук инфекциянын жайылышына байланыштуу кыйын кырдаалда колдоо көрсөтүүсү, анын ичинде Кыргызстанга гуманитардык көмөк көрсөткөндүгү үчүн ыраазычылык билдирип кетким келет, деди Садыр Жапаров. Элчи Николай Удовиченко Садыр Жапаровду премьер-министри кызматына дайындалышы менен куттуктады. Кыргыз Республикасы жана Россия Федерациясы өзгөчө тыгыз жана жылуу мамиледе. Россия тарап өз ара пайдалуу экономикалык кызматташтыкка жана Кыргызстанда тил саясатын улантууга кызыктар. Кыргыз Республикасында бир катар олуттуу программалар ишке ашырылууда. Маанилүү элементтердин бири катары Россиянын кошумча инвестицияларын тартуу, ошондой эле өлкөлөр ортосундагы экономикалык кызматташтыкка басым жасоо болуп саналат. Россия Федерациясы салык тутумун модернизациялоого жана товарларга байкоо жүргүзүүчү маркировкалоо тутумун ишке киргизүүгө көмөктөшүүгө даяр деп белгиледи элчи. Өз кезегинде Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык орус тили расмий тил боюнча калат жана анын макамын өзгөртүү боюнча ой жок экенин белгилеп, буга байланыштуу ал Кыргызстандын айылдарында жашаган жарандарга сабак берүү үчүн орус тили мугалимдеринин санын көбөйтүү өтүнүчүн билдирди. Тараптар Кыргыз Республикасына финансылык көмөк берүү, өлкөлөр ортосундагы үзгүлтүксүз каттамдарды көбөйтүү мүмкүнчүлүгү маселесин жана өлкөдөгү социалдык экономикалык абалды талкуулады. Маалымдалгандай, өкмөттөр аралык соода экономикалык, илимий техникалык, гуманитардык кызматташтык боюнча Кыргыз-Россия комиссиясынын мындан аркы ишин Кыргыз Республикасынын биринчи вице-премьер-министри Артем Новиков алып барат. Жолугушуунун жыйынтыгында тараптар Кыргыз-Россиялык кызматташтыгынын күн тартибинде турган актуалдуу маселелерди чечүү үчүн активдүү диалогду улантууга даярдыгын билдирди. Жогорку кеңешке кайрадан шайлоо 20-декабрда өтөт. Чечим Борбордук шайлоо комиссиясынын бүгүнкү жыйынында бир добуштан кабыл алынды. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева белгилегендей, Борбордук шайлоо комиссиясы айрым мыйзам актыларына түзөтүүлөрдү даярдады. Алар комитеттин макулдугун алышты жана бул иш параллель жүргүзүлөт. Биздин чечим бул программаларды кабыл алууга тоскоол болбойт, деди ал. Эскерте кетсек, 6-октябрда Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкекте массалык нааразычылык акциялары башталып, андан соң башаламандыктардан кийин шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп табууга аргасыз болгон. Оорунун 549 жаңы учуру чыгып, 5 адам каза болду. Бир сутка ичинде COVID-19 U071 жана U072 катталган жаңы учурлар. Бишкек шаарында 125 адам, Ош 37, Чүй облусунда 53 адам, Ош облусу 82, Талас облусу 10, Нарын облусунда 4 адам, Ысык көл облусу 24, Жалал Абад облусу 117 жана Баткен облусу 97 адам. Бардыгы болуп, бир сутка ичинде катталгандар 549 адам. Жалпы илдетти жуктургандар 53459 адамды түздү. COVID-19 илдетинен жана пневмониядан каза болгондордун жаңы учурлары
Баткен облусунда 2 адам көз жумса, Бишкекте 3 адам көз жумду. Бардыгы болуп 1 сутка ичинде 5 адам. Жалпы 1118 адам илдеттен улам каза тапкан. Мухаммед Калый Абылгазиев Финполго суракка чакырылды. Экс премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев суракка чакырылды. Белгилүү болгондой, мурдагы өкмөт башчы коронавирус пандемиясы учурунда Кыргызстанга гуманитардык жардам жеткирүү боюнча мурда козголгон кылмыш ишинин алкагында экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматка күбө катары чакырылды. Абылгазиев бүгүн 21 декабрда саат 11:00 келиши керек. Эскерте кетсек, буга чейин мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев тергөө абагына киргизилген. Сооронбай Жээнбеков жоюп кеткен антикоррупциялык кызматы кайра жандандырылды. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык коррупцияга каршы күрөшүү жана коррупциялык кылмыштарды тергөө боюнча чаралардын топтомун кабыл алганга чейин Конституциянын 65-беренесине ылайык өлкөнүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын иши жандандырылды. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Президенттин 2020 жылдын 14 октябрындагы 2021-2024 жылдарга 2021-2024 жылдарга Кыргыз Республикасында коррупцияга каршы аракеттенүү жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик стратегияны ишке ашыруу боюнча айрым чаралар жөнүндө жарлыгынын колдонулушу токтотулсун жана кабыл алынган күндөн тартып күчүн жоготту деп табылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антикоррупциялык кызматынын иши улантылат. УКМК антикоррупциялык кызматтын иштөөсүн камсыз кылсын. Антикоррупциялык кызматтын мындан аркы ишин оптималдаштыруу боюнча сунуштарды киргизсин. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алишер Абдрахманов кызмат ордунан бошотулуп, анын ордуна Жаныбек Жалалов дайындалды. Тиешелүү буйрукка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун колу коюлду. Маалыматка ылайык, күн мурун 17 октябрда өкүлчүлүктүн аппаратында жыйын өтүп, премьер-министрдин кеңешчиси Арзыбек Бурканов тарабынан облустун жаңы жетекчиси облус активдерине тааныштырылды. Арзыбек Бурканов жаңы облус башчысын тааныштырып жатып, мындай чечим өлкөнүн кадр потенциалын жаңылоо жана мамлекеттик жарандык кызматка жаңы жаш адистерди тартуу максатында кабыл алынганын айтып өттү. Ал облустун мындан аркы өнүгүп өсүүсүндө Жалаловго чоң жоопкерчилик жүктөлүп жатканын белгиледи. Ал эми буга чейин кыйын кырдаал учурунда облусту жетектеп келген Алишер Абдрахмановго ыраазычылык билдирип, ийгилик каалады. Алишер Абдрахманов кыйын кырдаал учурунда тыгыз иштешип, облустун ар тараптан өнүгүүсүнө салым кошуп, чогуу иштешкен жетекчилерге, өкүлчүлүктүн аппаратына ыраазычылык билдирди. Белгилей кетсек, Жаныбек Жалалов буга чейин Баткен шаарынын мэри, өкүлчүлүктүн аппарат жетекчиси болуп жана ошондой эле жогорку кеңеште иштеген. Бишкекте Борбор калаанын тургунун сабаган шектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Бишкек ШИИБтин патрулдук кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, 17 октябрь күнү саат 2:00 милиция кызматкерлерине Манас проспектисинде белгисиз адамдар эркек кишини сабап жатат деген билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге келген милиция кызматкерлери 3 адам жергиликтүү турганга кол салып, тапанча аткандыгын аныкташкан. Кылмышка шектүү делип 27, 31 жана 25 жаштагы кылмышкерлер кармалып, Бишкек шаарынын 1-Май районунун ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Алардын биринен газ травматикалык тапанча алынган. Аталган факты КЖБРге катталып, Түркмөнстандын Дашөйгүс облусундагы аялдар абагында COVID-19 белгилери бар оору жайылууда. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматы өз булактарына шилтеме кылып билдирди. Булактын айтымында абактын аймагында атайын карантиндик блок түзүлүп, ал жерге камактагы 200дөн ашык аял жаткырылган. Айрымдарынын абалы оор деп бааланууда. Мындай абал сентябрдын башында болуп, бирок түрмө жетекчилиги аны жашырып коюуга аракет кылган. Бирок өткөн жумада бул маалымат Ашхабадтагы бийликке жетип, түзөтүү абагына рентген аппаратын жеткирилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында жүздөгөн камактагы аялдын өпкөсү инфекциядан жабыркаганы белгилүү болду, деди Булак. Бул боюнча аталган абактын жетекчилигинен комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Ал ортодо бул түрмөдө жакындары отурган жарандар камактагы 3 аял каза болгонун ырасташты. Алардын айтымында аялдардын сөөктөрү үй бүлөлөрүнө берилген жок. Акыркы кездери Азаттыктын Түркмөн кызматы өлкөдө ооруканалар толуп калганын, маркумдардын сөөгү хлорго чыланган чүпөрөктөр оролуп, жерге берилип жатканын, көрүстөндөрдө жаңы жайлар көбөйгөнүн кабарлоодо. Бирок Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө коронавирус жуктурган бир да учур каттала электигин билдирип келет. Ала Букадагы алтын кен ишканасында өрт чыкты. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Иштанберди алтын кеніндегі Full Gold Mining токен компаниясынын фабрикасында өрт чыкты. Бул тууралуу 19 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигине алтын кен ишканасынан таандык имараттан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Өрттү өчүрүүгө Чаткал райондук, Ала Бука райондук, учурда жеринде Чаткал жана Ала Бука районунун өрт куткаруу бөлүмдөрү иш алып барууда. Матраимовдун айланасындагы коррупциялык схемага тиешеси бар 40 адам аныкталды.
Учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тарабынан мамлекеттик бажы кызматынын төраганын мурунку орун басары Райымбек Матраимов жана башка кызматтагы адамдар тарабынан түзүлгөн коррупция фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү иштери уланууда. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, тергөө органдары тарабынан Матраимовдун жакын айланасына кирген жана жогоруда айтылган коррупциялык схемага тиешеси бар 40ка жакын адам аныкталды. Азыркы тапта алардын жүргөн жери аныкталды. Ошол эле учурда алардын коррупциялык схемага канчалык деңгээлде катыштыгы бар экендиги тактоо боюнча активдүү иш-аракеттер жүрүп жатат. Сотко чейинки териштирүүнүн алкагында мамлекеттик бажы кызматынын ишмердүүлүгүн текшерип, мамлекетке келтирилген чыгымды эсептөө жана схемага тиешеси бар адамдарды аныктап, жоопкерчиликке тартуу багытындагы тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Минскте өткөн кезектеги митингде Беларусь жараны ак калпак кийип чыкты. Кече 18 октябрда Минск шаарында шайлоо өткөндөн кийинки 71 күндөн кийин дагы бир жекшемби нааразычылык акциясы болуп, ал партизан маршы деп аталды. Миңдеген адамдардын жүрүшүнүн көптөгөн сүрөттөрүнүн арасында эркек киши кыргыздын ак калпагын кийип турган кадр тартылган. Сүрөт социалдык тармактарга жайылып, колдонуучулар белорусиялыктар биздин калпак менен атасын коркутуп жатышат деп комментарий жазышууда. Ош жана Жалал Абад облусуна жаңы жетекчилер дайындалды. Жарасул Абдураимов өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Маалыматка ылайык, өкүлдү жамаат менен вице-премьер-министр Равшан Сабиров таныштырды. Жарасул Абдураимов 1960 жылы 23 февралда туулган. Белгилей кетсек, буга чейин Байыш Юсупов Оштун губернатору болгон. Ошондой эле Абсаттар Сыргабаев өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгү билдиргендей, бүгүн облустук администрацияда жыйын өтүп, жаңы жетекчи эмгек жамаатына тааныштырылып, өкмөттүн Жалал Абад облусундагы азыркы өкүлү Нурболот Мирзахметов өзүнүн ыйгарым укуктарын өткөрүп берет. Сыргабаев Сузак районунун Барпайыл аймагынын башчысы болуп келген.